Теман улай ушул күндөрү Жалал Абад аймактык комиссиясынын иши көңүл чордомунда болду. Аймактык комиссия бийликтеги партияны мыйзамсыз каттап, анысы билингенде кайра партияны шайлоодон четтетип, эми иш борбордук шайлоо комиссиясынан каралып, комиссия жетекчилиги алмашып отурат. Шайлоого байланыштуу бул окуяга Эленора Сагындык кызы токтолот. Жалал Абад шаарындагы 3 партия бул Ата Мекен, Ата Журт жана Өнүгүү прогресс партиялары бийликтеги партия деп эсептелген. Ошо социал-демократтар партиясынын үстүнөн Боршайкомго арызы менен кайрылган. Ал арыздын баягы маңызын карай турган болсок, бул 3 партия социал-демократтар партиясынын тизмесинде гендердик баланс сакталган эмес деп айтып атат. Башкача айтканда, ошо талапкерлер тизмесинде эркек жана аял талапкерлердин жайгашуу тартиби одоно бузулган. Ушул арызга байланыштуу 2 декабрда Жалал Абадтагы аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кезексиз жыйынга чогулган жана ал жыйында социал-демократтар партиясынын шайлоодон четтетүү тууралуу чечимин кабыл алган болчу. Бирок бул жерде эң кызыгы ушул аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү өздөрү ушул социал-демократтардын партиялык тизмесин каттагандыгында болууда. Эсиңиздерде болсо, Кыргызстанда ушул жергиликтүү кеңешке карата шайлоолорго талапкерлерди каттоо 1 ноябрда соңуна чыккан болчу. Ал эми 5 ноябрда Боршайком ушул шайлоого бара турган талапкерлердин бардыгына алар талапкер экендигин билдирген күбөлүктөрдү тапшырган. Кийинчерээк бүт Кыргызстан боюнча жергиликтүү шайлоого бара турган адамдардын тизмеси сайтта жарыяланган борбордук шайлоо комиссиясынын. Ошол тизме чыккандан кийин ошол Жалал Абадтагы социал-демократтар партиясына нааразы болуп жаткан партиянын мүчөлөрү доо арыз менен ушул Боршайкомго жана Жалал Абадтагы аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Бул 30 ноябрда болгон. Жалал Абад аймактык комиссиясынын башчысы жумушунан кетип жатса, алмашуу кандай негизмеде жүрүптүр? Анан негизи эле партиялык тизмеде кеткен катачылыктарга жоопкерчиликти ким алат экен? Ооба, борбордук шайлоо комиссиясы 5 декабрда кеч ушул Жалал Абадтагы болуп жаткан саясий окуяларга байланыштуу чукул жыйын курду десек болот. Ал жыйында ошол Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы абдан шаалакылык кетирген, көп алешимдиктерге жол берген деп табылды. Бирок ошол жыйында социал-демократтарды эми шайлоодон четтетүү туура эмес болот деп бул маселе добуш бербөө коюлду. Жыйынга катышкан борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн 9-у социал-демократтарды шайлоого кайруу шайлоого катыштыруу боюнча макул деген добушун берди. Ал эми шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү жок, бул одоно мыйзам бузуу болду. Ошол шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы туура чечим кабыл алынган, социал-демократтарды шайлоодон четтетүү керек деген өзүнүн сөзүн айтты. Бирок жыйынтыгында жалпы чечим менен социал-демократтар кайра шайлоо мөрөйүнө калыбына келтирилди. Ал арада ушул Жалал Абадтагы шайлоо аймактык комиссиясынын төрайымы алмашты. Ошол бүгүн белгилүү болгондой жаңы төрайым болуп ушул Толгонай Абдыразакова аттуу айым табылган экен. Ал эми буга чейин комиссияны жетектеп келген Бактыгүл Нуриева өз баягы эрки менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Азыр ушул Жалал Абадта ушул тапта ушундай өзгөрүүлөр болуп жатат. Жоопкерчилик боюнча борбордук шайлоо комиссиясында ошол аймактык Жалал Абадтагы шаардык шайлоо комиссиясынын дарегине көп сындар айтылды, бирок конкреттүү кандайдыр бир чаралар болор болбосу тууралуу мындай так эч сөз айтылган жок жана чара көрүлгөн жок десек болот. Негизи Жалал Абад шаардык кеңеште канча орун бар? Анан ал жакта кайсыл партиялар учурда активдүү болуп жатат? Ушул туурасында да маалымат бере кетсеңиз. Ооба, Жалал Абадта дагы ушул бардык эле Кыргызстандын бурчунда шайлоого карата даярдыктар болуп атат. Бул жерде шаардык кеңеште 31 депутаттык орун бар. Ушул тапта ошол Кыргызстанда шайлоого катышып жаткан жалпы 14 партия тең бул шаарда ошол өздөрүнүн үгүт иштерин, шайлоого карата камылгаларын жүргүзүп жатат. Бирок негизги атаандаштык, негизги күрөш ушул Жалал Абадта 7 партиянын ортосунда болуп атат деп айтсак болот. Рахмат айтам, кошумчалай кетейин. Бул арада жергиликтүү кеңешке шайлоо учурунда жарандарга юридикалык жардам берүү максатында дагы тыгымсыз байланыш уюштурулмай болду. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму маалымдаганда жарандар шайлоого байланышкан суроолорун юристтерге 5-ден 18 декабрь ичинде саат 9-дан кечки саат 6-га чейин экранда көрүп жаткан номерлар аркылуу байланышып, узатып жооп алсаңыздар болот.